Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Ырчы Нурайым Биржан Байболду концерттен чыгарып салган окуяны түшүндүрдү. Ырчы Нурайым Акылбекованын жеке концертинде казакстандык ырчы Биржан Байболду залдан чыгарып салышкан эле. Бул ырчынын көрмандарынын дагы деле кызыгуусун жаратты. Соц тармакта Нурайымдын көрмандары концерттен кесиптешин эмнеге чыгарып салышканын сураган. Буга ырчы кыз жооп берип, алдыда дагы кенен айтып берерин белгиледи. Айтымында концертте көрүүчү болуусуна каршылыгы жок. Биз сахнага чыгарган жокпуз. Концерттин экинчи күнүндө бир тууганым сюрприз кылып келген. Акемди да сахнага чыгарбай кыйнады. Өзүн көрсөтпөй эле, колун сунуп, гүлүн берсе болбойт беле. Мен деген кыйын адамдар сахнага чыкпай эле берип жатты. Бул жөнүндө дагы кенен айтып берем деп жооп кылды. Эске салсак, 25-26 сентябрда Нурайым Акылбекова филармониянын залында жеке концертин өткөргөн. Ага Биржан Байбол да барган. Ал гүлүн берерде күзөтчүлөр Биржанды залдан чыгарып салышкан. Булак кактус кежи. Уна эле эмес, буюмдагы Акылбек Жапаров саткандан кийин 10% салык боюнча түшүндүрмө берди. Бүгүн 4 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов элдер уна алып кайра сатса 10% мамлекетке төлөп жатканын айтып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон түшүндүрмө сурады. Уна алып саткандан кийин 10% салык төлөп жатышыптыр. Эмнеге, деди Икрамов. Акылбек Жапаров бул салык кодексинде 10 жылдан бери эле бар экенин айтты. Уна эмес, кайсыл буюмду алып сатсаңыз дагы пайдасынан 10% төлөнүшүңүз керек. Эгерде 1 жылдын ичинде унанын алып кайра сатсаңыз, ошонун ортосундагы көргөн пайдаңыздын 10%ын төлөйсүз. Ал салык кодексинде 10 жылдан бери эле турат. Азыр система иштей баштады. Накталай эмес төлөмдөр кире баштады. Мурда унаны алып кайра сатып жиберчү экен. Азыр эми жарандык кодекс боюнча келинчеги дагы биз дагы билип калып жатабыз. Ошонун айырмасынан кирешесин төлөш керек. Эгерде өзүнө сатып алса төлөбөйт. Алып сатар болсо пайдасынан 10% төлөйт, деди Жапаров. Булак супер кежи. Азия оюндары. Жоламан Шашынбеков тажикстандык балбанды жеңди. Бүгүн 4 октябрда Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында күрөш боюнча мелдештер башталды. Анда күрөштүн грек-рим түрү боюнча 60 кг салмакта катышкан Жоламан Шашынбеков 1-8 финалда тажикстандык Асламжон Азизов аттуу балбан менен кескелип, атаңдашынын үстүнөн 8-5 эсебинде ишенимдүү түрдө жеңишке жетишти. Муну менен Жоламан Шашынбеков чейрек финалга өттү. Чейрек финалда Жоламан Шашынбеков Түштүк Кореялык Чон Ханжи аттуу балбан менен күрөшөт. Ошондой эле 87 кг салмакта Атабек Азизбеков алгачкы жүрүшүндө эле ирандык балбанга жеңилип калды. Булак супер кежи. Азия оюндары. Акжол Махмудов атаңдашын 33 секундта жеңди. Азия оюндарына 77 кг салмакта катышып жаткан Акжол Махмудов дагы алгачкы атаңдашын мөөнөтүнөн мурда жеңди. Кыргыз балбаны Азия оюндарындагы алгачкы жүрүшүн 1-4 финалда баштады. Анда Акжол Махмудов камбоджалык балбан менен кескелип, атаңдашын 33 секундта жеңди. Кыргыз балбаны камбоджалык балбандын далысын жерге таза басты. Муну менен Акжол Махмудов Азия оюндарынын жарым финалына чыкты. Финалга чыгуу үчүн ал коңшу казакстандык Азат Сыдыков аттуу балбан менен күрөшөт. Белгилей кетсек, Акжол Махмудов учурдагы дүйнө чемпиону. Булак супер кежи. Владимир Путин Кыргызстанга качан келери белгилүү болду. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен 12 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путиндин өлкөгө расмий сапары болот. Бул туурасында президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Казымбакиев билдирди. Алдыдагы сапардын алкагында мамлекет башчысы менен президент Владимир Путиндин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү пландаштырылган. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин
ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечек пландарын талкуулашат. Мындан тышкары мамлекет башчыларынын Кант шаарында ЖКК авиациялык базасынын ачылышынын 20 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышуусу пландаштырылууда деп белгиледи Азым Бакиев. Булак Супер Кежи. Күйөөсү кызганычтан улам аял менен кайненесин терөөлөй өрттөп салган. Красноярск районунун мурда соттолгон тургуну кызганычтан улам жубайынын апасынын үйүн өрттөп, натыйжада 2 аял тең каза болду. Бул тууралуу РФтин тергөө комитетинин облустук башкы башкармалыгы билдирет. Анын айтымында шейшембиге караган түнү облустун түштүгүндөгү Эрмаковский айылында турак үйдөн өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүү учурунда 68 жаштагы үй кожойкесинин жана анын 35 жаштагы кызынын жансыз денелери табылган. Бул фактынын негизинде 32 жаштагы жергиликтүү тургунга кылмыш иши козголду. Ал Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 2-бөлүгүнүн АГЭ жалпы коркунучтуу түрдө өтө мыкаачылык менен жасалган 2 адамды өлтүрүү пункттарында каралган кылмышты жасаган деп шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2 октябрь күнү кечинде шектүү менен анын шериги телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда кызганычтан улам чырчыгып, натыйжада аял апасынын үйүндө түнөгөн. Түнкүсүн Ермаковский районунун Эрмаковский айылындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан үйдүн кире бериш эшигин жана дубалынын бир бөлүгүн бензин чачып өрттөп жиберген. Өрттүн кесепетинен 2 аял тең каза болгон деп айтылат маалыматта. Шектүү кармалып, башкаруу чарасын тандоо маселеси чечилүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал адам мурда соттолгон. Булак Назар Ньюс Кежи.